Албарысты басты деп уктаганда коркуп жүргөндөр бар. Эч кандай албарысты баспайт. Бул жөн гана уктаган маалда шал болуп калуу же болбосо сонный паралич. Бул учур кандай болот? Биздин булчуңдарыбызды башкарган нервтер бошогон абалда болот дагы, аң сезимге жооп берген мээнин бөлүгү ойгонуп кеткен учурда биз ушундай бир кыймылдай албай кандай, же бир нерсе басып тургандай, же бир нерсе көрүнгөндөй сезимдер болот. Мунун бардыгы тең жөн гана сезимдер, эч кандай нерсе бизди баскан жок. Бул биздин абалыбыз эмненин негизинде пайда болот? Качан адамдар көп уктабай кала турган болсо, же уйкунун нормасы бузула турган болсо, стресс, тревога боло бере турган болсо, же туура эмес тамактанып алса, мисалы үчүн жатар алдында кофе ичип алса, же арак ичип ала турган болсо, ушул нерселердин натыйжасында аларда ушундай абал пайда болот. Бул тууралуу көптөгөн изилдөөлөр жасалган. Ал изилдөөлөрдүн негизинде ошондой адамдарды нормада уктатканда, туура тамактантканда андай нерселер жоголуп кеткен, стресс болбой калганда жоголуп кеткен. Мунун натыйжасында бул жөн гана ушул абалдардан келип чыгары, же болбосо кээ бирөөндө генетикалык негизде болору. Ушул нерселер тастыкталгандан кийин гана мен силерге дагы ошол нерселердин негизинде айтып жатам. Эч кандай албарысты баспайт. Бул биздин жөнү гана кээ бирөөбүздүн оюбузда пайда болгон гана нерсе. Мисалга ала турган болсок, Куранда деле айтат: эч кандай жиндер силерге зыян алып келбейт, жөн гана ой гана салат дейт. Сиздер дагы ошол ойдун негизинде гана мени басып атат, мага көрүнүп атат дей берсеңиздер, ошентип кабыл ала бересиздер. А негизи сиздерди эч кандай албарысты баспайт. Бүгүндөн баштап ушул нерсени билип алгандан кийин сиздерди дагы баспай алат. Ишенбесеңиздер байкап көрүңүздөр.